келдик. Сүтү нене көрбөсөң кам буттарың качан чыккан, эмне болгон, баягы элдер көрүш керек болуп атат да. Баягы чындаппы, жалганбы, ар түрдүү адамдар бар да. Мындай оору менен канча жылдан бери ооруп келесиң? 22 жылдан. 22 жылдан бери. Быйыл уже 23 жыл деп атасыңбы? Ооба, быйыл 23 жыл болду да. Ушинтип өсүп турат, а? Ушинтип өсүп турат. Кытышып турат анан кийин. Кытышат. Кытышат, кыйын кытышат. Сыйып таштайм. Өскөндө сыйрып таштайсың. Нолары чыгат, нолары. Чыгып, түшүп, кайта эле ордуна Азыр нелер мындай катып калып турго, булар анан кийин чыгабы, кандай өсүп турат, чыгып турат, а? Суу басканда жебейт, кайчы менен кыркып. Бул азыр каттуу да? Каттуу. Кайчы менен кыркып, курч бычак менен кыркат, жумшатып алып. Жумшап балжыраганда, анан маз коёт. Адеке коём го, жарылбаш үчүн. Жарылып кеткенде бороплюс коёт, левомакол коёт. Жарылып кеткенде, мындай жарылып кеткенде баса албай калат. Бир кечен кетти, жарылып. Эти кошу жарылып кетет да. Бул жагында ошондой, э? Колдорумчу, колдорум. Колдорумда ушундай жазылбайт. Ошол эле жумулуп калган. Эки кол менен кыймылдайт. Кыймылдайт баары эле. Жок, Кыймылдайт, бирок кармашы. Монтип ортолорунда монтип калган да. Ортолору оңор эмес болуп турат да, лум болуп. Ала албайт, анан ирин чыгат. Катаганда жарылып калат. Ириңдеп дагы турабы? Ириңдеп кетет. Иринин жар баса лукул дагы ооруйт, ириңдейт. Колдо дагы, буттары дагы. Ошол. Элден баарын айтсам, элден кайрын тургандар. Урматтуу элим, сиздерден жардам сурайм. Ооруну ким билет, ким көргөн, элдик дарыгер же табыттарды билсе, кабарлап койсоңор ошо эмеге. 3 жашымда чыккан ушу жара. Азыр 25-ке толдум. Дегенде уже баста калайм. Азыр эми достор үйлөнүп атат. Анан балалуу болуп калышты алды. Ошо досторундай басса дейсиң. Тегеле эч кимдин баласы оорубасын. Дүйнөдө эч бир бала, эне баласын деп карабасын экен. 3 жашынан ушундай болгон ушу балам. Кыйналат, кээ бир күнү таң аппагатча уктабайт. Таң аппагатча уктабай чыгат. Кээ бир күндөрү кытышып. Эми өзүбүздүн алыбыз жеткен жерге чейин көрүндүк. Анан жакшы ушундай профессорлорго, чет мамлекеттерге алыбыз жеткен жок. Күчүбүз атасынан 4 жашында эле ажырап калган. Экөөбүз барбаган жерибиз калбады. Табыттарга бардык, Бишкекке чейин бардык. Жылдап жаттык Бишкекте. Айыктырам дегенден. Эми достор үйлөнсө, жүрөгүм ыйлайт, жүрөгүм сыздайт. Ушу балам кем болуп калды, кем болбогондо достор менен барат эле деп. Эми кыргыз элимин кайрымдуу адамдары болсо, ушу балам айыгып кетсе, достору менен жүрсө деп Кудайдан 1000 жолу тилейм. Бизден кайтпаса Кудайдан калсын. Балам дагы достору сыяктуу болуп, ойноп калса 1000 жолу ыраазы болот элем. Эч бир эненин баласы болуп, түндөлөр уктап алганда 1000 жолу ыйлайм. Кудай айгандай балам ушундай болуп калдым. Ушундай болуп турбай койсом балам ошо жагын албайт эле. Достору менен балам ойноп калса экен. Кыргыз элим ушундай бардыр профессорлор, башка мамлекетте деле бардыр ушуну айыктыра тургандар. Ушу жардам берип, ушундай ушул жерде бар экен деп жардам кылсаңар, колуңарды чоссоңор, билген инсандар. Рахмат айтып, алдын ала 1000 жолу рахмат айтам.